көчү улуу көч. Эчендеген кылымдар ата бабаларыбыз нарк нускасын бузбай, көчтүн улуулугун, салттуулугун даңазалап келген. Көчтүн мааниси өтө терең. Кыргыз улутунун жүзү катары бир нече салт санааларыбыз саналса, ошонун ичинде мааниси көптөгөн таалим тарбияны камтыган көчтүн жүрүшү болуп келген. Айта кетсек, көчтүн алдында улуулардын көч башы болушу, көч бир күнгө белгиленип, толгон токой жүрүлгөнүн үлгүсү менен башталышы, көчтүн алдынан тосуп, ак жол тилеп, даамоз тийгизип, кымыз сунулушу, мал жандын тоодон аман эсен кайтып келүүсүнө тилек тилениши, кериле тизилген көчтүн жайлоого келип олтурукташындагы салт санаалар айтор айтып олтурса, бул кыргыздын унутулгус философиясынын учу жеткис бир бөлүгү десек да болот. Тарыхын унутпаган улуттун көрөңгөсү бузулбайт демекчи, ошол улуу кыргыз элинин көчтүн жүрүшүндөгү өзөк тамырына чейин салттуулугун, нарктуулугун даңазалаган иш-чара бүгүн Чүй областынын Арашан айыл өкмөтү Кийиз дүйнө көчмөн руху менен айтылуу Супара этно комплексинин демилгеси менен болуп өттү. Мындай улуу көчтүн жүрүшүн кийинки урпактарга унут калтырбай көрсөтүп, сабак кылып турууну комплекстин негиздөөчүсү Таабалды Эгембердиев агайда көзү түрүсүндө айтып жүрүп, максаты ишке ашпай калган дешет. Көчтүн уюштуруучуларынын бири Таабалды Эгембердиевдин жубайы Жаңылайым өз оюн мындайча ортого салды. Бул жерге, ушул жайлоого Арашан айылынын жергиликтүү калк келип, жыл сайын жазында көчүп келишет, кайра кышында көчүп кетишет. Эми ошол экини өзүңөр ынтымакташтып, ушул экини бир салттуу бир иш-чарага, майрамга айландырып алсаңар дагы жакшы болот да деп, ушул сөздүн үстүндө иштеп, баарыбыз бири-бирибизди колдоп, ушуну 2 айдан бери уюштуруп атабыз. Бул иш-чаранын эң негизги максаты ушул жерде Супара этно комплексинин негиздөөчүсү Таабалды Эгембердиев маркум куруп жатканда, бул этно комплекстин эң негизги концепциясы ушундай унутулуп бараткан кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын салт санаасын улам-улам жаш муундарга көргөзүп туруш керек. Жаш муундар көзү менен көрсө, ошол эки эсинде калат, анан кайсы бир жыл өтпөсүн, ошол эки кайра көтөрүлүп чыгат деп ушинтип жакшы тилектерди айтып жүрчү да. Анан бүгүн ушул Таабалды Эгембердиевдин дагы тилектеринин бири аткарылып атканына мен абдан сүйүнүп атам. Дагы бир жакшы нерсеси, мына азыр Азамат туризм боюнча жетектейт. Ушундай иш-чаралар жыл сайын бир убакытта улам-улам салттуу кайталанып турса, бул министрлик дагы ушундан колдонуп, бизге көп туристтерди чакырып берет деп ойлойм да. Көч шаанисин мындан кенен кылып уюштуруп, бир датаны калпак, элечек күнү деген сыяктуу эле улуу көчтүн жүрүшү күнү кылып белгилеп, мамлекеттин деңгээлинде өткөрүлсө, мүмкүн дүйнөнүн туш тарабынан кызыккан туристтерибиз да улуу салтыбызга күбө болушмак. Бул иш-чарага катышкан Маданият жана туризм министринин өкүлү Азамат мырза көч жүрүшү жөнүндө мындайча ой бөлүштү. Кыргызстан дүйнөгө 2 нерсеси менен таанылып келет. Биринчиси табиаты, экинчиси маданияты. Аябай бай, терең маданиятыбыз бар. Анын байгы Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчунда өтүп аткан фестивалдардан, ушундай иш-чаралардан көрүп атабыз. Бунун мындай иш-чаралардын негизги максаты ошол маданиятыбызды дагы байытуу, келе жаткан, өсүп келе жаткан муунга көрсөтүү, анан дүйнөлүк бизге суктанып келген туристтерге көрсөтүү. Ошол фестивалдар жыл сайын кандайдыр бир мөөнөттө, кандайдыр бир тарыхта бир белгиленип калса, биз ошол туроператорлорго берип, биздин чоң жылдык календарга аны киргизип, баягы жылой даярданып келип, бул жака келгенге шарт түзүп берет элек. Ошого азыркы учурда жаңы мына жанданып келатат ошол нерселер. Эле бул фестивалдардын келечеги да алдыда, дагы көптөгөн туристтер келип дагы көрөт деп. Жашыл жайык жайлоого көчүп келген улуу көчтүн бир башкача сүрү болот дешет. Адамдарда ичи таза, бири-бирин көрө албастык деген болбой, колунда болгон даамын бир дасторконго чогултуп, бири жалпы көчтүн малын акмаласа, бири казан асып тамак жасап, кайсы түтүн, кайсы жайытты ээлерин бир эле айыл башы аксакал чечип, ал инсандын кеп кеңешин баары угуп жасашкан дейт. Мүмкүн ошол убактагы элдин тең жашап, ынтымакта болушу, нак ушул көчтүн да аткарган
тарбиясы маанилүү болгондор. Мүмкүн ушул улуу салтыбызды таабалды агай айткандай мамлекеттин деңгээлиндеги салтка айлантып алсак, ошол бейпилдик элибизге кайра келер. Үмүт Мыканбетова, Дастан Кадыркулов, кабарлар KG сайтына.